90-жылдары Кыргыз эстрадасында жарк этип жылдыз болуп жанып чыга келген биз тобунун жетекчиси бүгүн бизде конокто Бактияр Токторов болмокчу. Саламатсыздарбы? Бактияр мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин сайтка келип жүргөн үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Алгач суроо мындан башталып келип турат. Бактияр мырза, ушул Бактияр Токторов дегенде эле биз тобу дегенде эле Бактияр Токторов элестетип элдерчи. Ушул чыгармачылыкка канча жашыңыздан баштап аралашып калдыңыз эле? Эми чыгармачылыкты мисалы ырдагандан баштап кошкон болсок, мисалы төлөгөндөн баштап эле ыйлаганда эле обу менен ыйласак керек. А негизги чоң сахнага 20 жашымда, ошондо сен айткандай 90-жылдары аралашып калдым. Келдим. Анда мектепте да баягындай эмелерге катышып, конкурстарда уткан күндөр болгон. Ар бир ырчыны бир эле эл алдына жылдыз кылып көрсөтүп коет эмеспи? Ошол сизди эл алдына алып чыккан ырыңыз ушул Бактияр Токторов деген атка мындай Бактияр Токторов деген атта сизге ишенимди берген ырыңыз кайсыл ыр болду эле сиз үчүн? Жемиштүү ырыңыз, олжолуу ырыңыз дегендей. Биз туура айттың, көпчүлүк артисттерде ушул бир эле баягы таанымалдык коет. Биз неге биз тобунуку өзүң айткандай, бизде бир 9 ыр чыккан. Биринчи альбомдо ошол Периштем. Кээ бир көрөрмандарга Периштем жагат, кээрлерге Таң чолпон жылдызы, кээрлерге Жок азын. Ошо биздин биринчи альбом, музыкалык альбомубуз ошол 92-жылы чыккан. Ошол негизи 90-жылдары чыгып аткан, официалдуу түрдө альбом катары 92-жылы чыкты. Ошол мен ойлойм ошол 9 ыр бирдей чыкты да ошол. Ошол биз тобуну алып келди. Биз тобу кылган ырлар 9 ыр турбайбы да? Ооба. Ошо ырларыңыз жөнүндө сөз кылып калдык да, ошо ырларыңыз жөнүндө айтсаңыз. Ырлардын сөзүн өзүңүз жазасызбы же кайсы бир ырчыларга окшоп акындарга жалдап, ушуну жазып берип койчу деп артларына түшүп жаздырасызбы же өзүңүз жазасызбы ырларды? Ырларды текстин дагы, обонун дагы, аранжировкасын дагы өзүм жазам. Деп айтпайын дедим эле, сурап калдыңар. Айтып койчу десем эч ким жок. Анан ошол мен өзүм баягы башка акындар менен дагы иштешейин деп аракет кылып көрдүм. Бирок акындардын ырын ырдай албайт экеним жеткиликтүү болупчу. Себеби дегенде баягы акын сүйгөн кызды, акын сезген ошол сезимди, ошол жазды, ошол үмүттү мен өзүмдөн өткөрө албай койдум да. Ошого өзүм деле кичинекей болгону менен 10 кызды сүйдүм. Шатыратып бир эле оптом сүйгөн жокмун. Мисалы мектепте бир кыз сүйүп жүрдүк, анан студент кезде бир кызды, мектепте 2 кыз экен, улам баягында. Анан мен сүйгөн кыздарым турмушка чыгып кетти, же ошол сезимдер эмеден жүрөктөн өткөн экен. Ошол мен учур чакты, келер чакты, ошол өткөн чакты элестеп туруп, ошол сөздөрдү өзүм жазганга аракет кылып жазып жүрөм. Анан негизи эле ошол биздин мына биз тобу 90-жылдары жаңы эме киргизди десек болот да, эмегечи кыргыз маданиятына, эстрадасына деп коелу, э? Эстрадасына. Ашынча айтып кетпейли. Кыргыз эстрадасына чагы агым болду. Бул агым эми мына диско деп койсок болот, диско. Бийлей турган. Дискотекада бийлей турган, ушул анан ырлардын сөздөрү жеңил болуш керек да. Кээ бир акындар айтып калат, булар кулактын ыры, кулактын эмеси десе да болот, эми ал әркім өзү билет. Ал негизи кулактын ырлары кулактан чыкпайт да, баары эле жүрөктөн чыгат да. Мисалы акындардын ырларында мындай көркөм окуса болот, аябай жакшы болот. Ошол батыштан соккон шамал түшкө чыгышка ошол анан элестетип, бирок биздин мындай жеңил ырларда, ошо жеңилирээк сөздөр керек да, мындай жеңилирээк сөздөр болсо, кайталамай сөздөр болсо. Бирок ошондой кайталамай сөздөрдү тиги акындар жаза албайт экен. Мен оңдорум стандарт эмес да, мисалы 8 муунду же дагы 12 муунду эмес да. Тандарандан баары бирдей эмес. Кээ бир жерлерде аз болуп, кээ бир жерде узарып кетет, ошол размерде жаза алышпайт экен. Анан мен да алардын ырын ырдалбай койдум, ошого байланыштуу ошол бүгүнкү күндө ошол 14 альбом чыккан болсо, ар биринде бир 10 ырдан болуп калса деп 100-200ге жакын ырлар бар. Ошолор баары өзү жазганга аракет кылабыз. Анда демек ырлардын баарысы эле өзүңүздүн калемиңизге таанылып турбайбы? Ооба. Эми айтып кетели, өткөндө бир тууган акем капа болуп жүрөт. Жакшы муундарды, жакшы обондорду угуп калса алып алат да, мен текст жазам депчи. Анан мейлдеп коем, өзүмө көңүлчүк. Анан ак көйнөк кийген бийкештин тексти Алим Токторовдуку, поезд деген махабат.
кайсы ушул экөө анда жоогазын Алим Токторовдукка калганы өзүмө таандык. агаңыздардын ардап калып калган да. Ал болбой эле ал болот да, жаңы жакшы чыкса эле. Ошо ырларыңыз жөнүндө сөз кылып калдык. Чыгармачылыгыңыз жөнүндө эле ушу жалпы эле сүйлөшүп атабыз. Ырларыңызды жаздырып келесиз, клиптерди тарттырып келгенсиз буга чейин. Концерттерди коесуздар, жерлерди кыдырып, Бишкек шаарында концерттерди коюп келесиз. Ушул концерттерди койгондо сиздерди бир кайсыл бир бизнесмен же кайсыл бир ишкер келип Бактияр, ушул мен концертиңе же клибиңди тартып аткан экенсиң, ушуга мен жардам берип коеюн деп жардам берген күндөр болду же өзүңөр деле каржылап кандай? Ооба, жардам берем дегендер көп. Жардам берейин дейт, анан биз ооба деп, анан биз барбай калабыз же тигилер келбей калат. Ошол бүгүнкү күндө эми бизге биз тобуна мен ойлойм көпчүлүк адамдар жардам берди. Азыр бирөөсүн айтсаң экинчиси капа болот, экинчисин айтсаң үчүнчүсү ушул көп. Негизи өткөндө негизги эле спонсорлор болот, элдин талабы. Баягы бир кызыктуу окуя болду. Машинада баратсак бир кыз келин экен, кичинекей баласы менен чыгып, Бактияр эке дейт, биз сизге мен сизге аябай спонсормун дейт да. Спонсор? Ооба. Аны баягы фанат деген же болбосо көрманыңызды барча поклонник дегенде алмаштырып калдык окшойт деп. Аны кетип атам. Аны дейт, мен дейт, атам дагы спонсор дейт. Үйдөгүлөрдүн баары сизге спонсор деп. Ошондон күлүп калдым. Негизи мындай чалганда ал байкабай айтып алды, ал машиначы. Анан чындап деле мындай ойлосом, негизги бул спонсор демөчүлөр бул элден айланып болду, ушул биз тобунун көрөрмандары, кыргыз эли. Ошол биздин негизги спонсорлор элге чоң рахмат. Анан мындай жардам берген аябай көп, аларга да рахмат. Мен эртең менен ушул Калемпир KG сайтына интернетке жаздым эле да. Бүгүн эртең менен бүгүн обедтен кийин, бизге түштөн кийин Бактияр Токторов деген биз тобунун жетекчиси келип бизге ушундай маек берет деп жазсам, элдерден суроо келиптир да, мондай деген. Элдерге айттым, кандай сурооңуздар бар деп. Мен интернеттен азыр бул жака көчүрүп алдым. Азыр ошол жерде бир биздин ол жерде биз эмне дейт? 20 жылдан бери ырдап концерттер коюп келесиз дейт. Анан ушул сизге Маданият министрлиги тарабынан, ушул өкмөт тарабынан кандайдыр бир ысым наам берилдиби дейт. 2005-жылы Кыргыз маданияттын мыкты кызматкер деген берген. Анан ошол азыр дагы заслуженный беребиз деп жүрөт, мен албай качып жүрөм. Ошол. Анан элек. Тамаша. Бул жерде дагы бир суроо бар экен. Кыргыз Республикасында өткөн өкмөт тарабынан президент катышкан иш-чараларга, ошол өкмөт башчылары катышкан маданий иш-чараларга, өкмөт мамлекет тарабынан өткөзүлгөн маданий иш-чараларга сиздерди эмне себептен чакырышпайт же чакырышса да барбайсызбы деп жаткандыр. Жок, бизди чакырып турат, Лелек район администрациясы чакырат, Баткен областынын эмелер ушундай чоң мероприятияларга чакырып турат, барып турабыз. Анан Бишкекте деле анча болуп калат, биз колубуз бошобой калатпы ушундай же бул жерде мамлекеттик мисалы филармония ушундай эмелер, ушул мамлекеттин эмелери көп качат, бизге эметпей калат окшойт. Жаштардын бирдекеси болсо чакырат, биз катышып турабыз. Азыр бул жерде дагы бир суроо бар экен. Мен өзүм деле суроолорун бере берейин десем, элдерден ушундай элдер суранышты да, эми биз берели, биз анан биздикин да берип кой депчи. Биз тобу деген топ ачылгандан бери дейт. Бул жалгыз эле топ, биз тобу деген топ калыптыр да. Кыз бирок анан биз тобу экен да. Кыздардан куралган биз тобу экен, балдардан, жалаң мырзалардан куралган биз тобу экен. Эми аны биз тобуну ушундай бир 20 жылдан бери ыдыратпай, 20 жылдан бери мындай бир күчүндө кармап келе жаткан ушундай кандай сыры бар дейт. Же Бактияр экеси өзүңүз анча-мынча токмоктоп коесузбу, чыгам дегендерди же кетем дегендерди кетирбей, өз алдынча ыдатпай коесузбу деп дагы ушундай суроолор келген экен да. Ушул биз тобунун ушул сыры эмне? 20 жылдан бери бүт балдар составында толук. Биз тобунун сыры билбейм, ушул балдардын баары эмеге ушул музыкага кызыгышат. Мен өзүм деле мисалы музыкага катуу кызыгам. Анан балдардын баары акчага дүйнөгө кызыкпайт. Мен деле анча кызыкпайм. Жакында эле кызыга баштадым. Бирок анча деле кызыкпайм дагы эле. Мен ойлойм, ушу бизди бириктирген ушу музыкага болгон сүйүү да. Анан биз тобунун азыр мурдагы биздин топ деле жаңыланып турат. Азыр мурдагы составтан ушу Алмазбек Кудайбердиев, Урмас Папчы. Экөөбүз. Анан Ильяс Агыбай уулу. Ал дайыма концерттерибизди алып барып, кудулдук жагынан алып барып жүрөт.
өзүнүн анан бир 15 анан да бир 15 жылдан бери эме Касым менен Кожо Акмат деген илерибиз кызмат эме жүрөт. Анан бир 10 жыл болуп калды, анан жаңы состав балдар. Эми мурда кандай? Мен ойлойм ушул сыр эле жөнөкөйлүк болуш керек. Анан биз негизи ушул менимче ырга болгон кызыгуу. Негизи сиз Мен анча токмоктойм деле, башка деле кылбайм, булар өздөрү келип ушул эме кылып. Анан ошол бөлүшө турган көп деле тыйын деле жок, башка деле жок. Ошол менимче ырга кызыккан балдар. азыр бул жерде дагы бир суроо бар экен. Биз тобу кайсы бир мезгилдерде такыр эле эстрададан алыстап кеткендей таасир калтырды эле дейт. Ошого эмне себеп болду эле дейт. Ошо 2000 жылдары кризис болду. Ошондо биз Россиялап коюп жүрүп концертти. Биз сонун көрөрмандардын баары Россияга кетип калышты. Ошолордун артынан куалап барып концерт коюп жүрдүк. Ошол 5 жыл, 6 жыл ошондой калды. Анан кийин спорт болобу, башка бизнес болобу, адам негизи бир ошондой эме болот да. Төмөн түшүү деген бирдей жигит төмөнөт дегендей жүрөт. Ошондой синусоид болот да эмеде. Кризис болот. Ошондой өйдө төмөн болот. Ошол жылдары кээ бирде чыгарма чыкпай калат да. Изденесең, жаңы чалайын десең дагы бир көңүлүң барбай. Ошону кылат. Мисалы биздин ошо биринчи альбому чыккандан кийин Периштеми. Андан кийин ошо 92 жылы эле күзүндө экинчи альбому чыккан Той тамаша. Анан 3-чү альбомго келгенде тап жаза албай калдым да, ошондой илхам келбей калды. Ары чуркайм, бери чуркайм, баягы чыгармачылык ушундай кризис болот экен. Анан эмеден угуп калдым, эми айта берейин. Радиодон угуп калдым да. Владимир Высоцкий арак ичип алып туруп, анан ошондо мас болуп алганда анан баягыда ырылар келет, анан шуулда туурап кете берет экен. Их таптым деп анан кичине чукушка аракты алып туруп, азыр Ататүрк паркы мурда Дружба эле. Ошол жакта аягымда тизеден чөп экен. Гитараны алып ручка тетират алып анан ошол жака чыгып кеттим. Анан чукушканы ичип, бирок чыкпады. Каяктан чыгып калат деп коем. Эми бул деген бир чети анча деле кичинекей эмес элем. 20 жашта экен, 93, 90. 21 жашта, 23 жашта даже. Бирок ошондой катуу кызыккан экенмин да, ошол ыр келсин чыгарайын депчи. Ошондой бир эме болот, кризис болот. Эмедечи, көңүлүм аласын. Менимче ошого ушкап ошондо бир 7 жылдай чыкпай калдык. Эми Кудай буйрса дагы азыр жанданган атабыз. Силердин чакырганга караганда. Азыр ушул мен шаарда көп жерде көрүп калдым акыркы күндөрү. Ошол чоң жарнамалар биз тобу концерт коет деген жарнамаларды окуп калдым да. Ушул биз тобунун ушул концерт жөнүндө айтсаңыз, мурдагы концерттерден кандай өзгөчөлүк болот? Эмнелер кызыктырат элди же сиз дагы кээ бир жылдардай машина коюп эсизби? Жок, эми биз мисалы машина кое турган тыйыныбыз эле жок, машина кое турган кишилерди эле кызыктырып чакырбайбыз. Себеби биздин өзүбүздүн эле ырлар жанды урдайбыз, анан жаңы 2-3 ырларыбыз бар. Анан жаңы формат тиктердик, ошону көрсөтөлү деп атабыз. Анан негизи эле өзүбүз деле сагындык. Элдер деле балким сагынгандыр. Анан Ноорузда болот 21 мартта спорт сарайында. Андан кийин Ош тарапка кетип атабыз. Ошто 24-25, Жалал-Абадта 28 март. Ошол Ош, Жалал-Абад, Баткен областарына айланып келели деп чечтик. Эми элдердин суроо боюнча. Бирок суробаса деле анча эмелерде сиздердин сурооңуздар боюнча дей беребиз го. Ошол өзүбүз айланып келели деп чечтик. Негизи гастролдор мурда көп чыкчу элек. Мурда 2 айлап, 1,5 айлап, 1 айлап ушундай гастролдор көп чыкчу элек. Азыр баягы баарыбыз үйлөр болуп калгандан кийин чыдабайт экенсиң, бир жумадан кийин эле кеткиң келип кетет. Кой эле эмне дейинчи балаңыз сагып. Ушул биз тобунун концерттерине көрүп келебиз, угуп келебиз ырларыңыздарды. Мындай башкарчылардын силердин айырмаңар, башкарчылар чакырбайсыңар да. Анан өзүңөр эле дай бересиңер да. Ушул эл тараптан ушундай силерге бир сунуш, мындай бир суроолорчу өзүңөр эле дай бербей башка бирөөлөрдү чакыргылачы деген. Биз биринчи концертти коюп атканда ошол мен Ош базарда өзүм билет сатып отурганмын. Анда эч ким тааныбайт да. Музыканы коюп алып билет сатып атабыз. Концертке мен сатканбыз аудио кассетаны. Анда CD жок эле. Анан угуп отуп
өткен кеткен бул кыргызчабы деп койду. Кыргызча десек, ал убакта кыргызча музыка жок эле. Анан ошентип кассета сатып жүрүп, анан билет да сатып аттык да. Анан кимдер катышат дейт. Ой, биз эле катышат, башка эч ким жокпу деп. Ошо мен Бестовдун концертине биздин балдар азыр 8 бала болсо, баарлары да айт да. Өздөрү ырдашат. Анан концерт азыр уюштуруу өтө кыйын. Өтө машакат. Ошо азыр мисалы bir 3 saatlik konsertke, даже 3 saat elemez 2,5 saatlik konsertke bir ay 2 ay çırgaysın da oylanıyorsunlar öyle. Bizde mesela biz toğunda bilette 100 bilette seni ötkörüp 200 bilette bulacak ötkörüp anda emeği yok bizde. Hatta tanışlarımız var, bırak anda emeği yok da. Sebedegende konsertti öz ihtiyarı menen gelse, çakırgılar berебиз, kenen-kenenler berебиз. Негизи biz son özümde men özüm 1-2-3 ырга канбайм да. Mesela 5-6 ырдап тердегенче ырдасаң, ошондо баягындай эметип анан жандуу ырдайбыз. Анан балдардын баары ырдашат. Алар дагы мисалы 5 бала 2-2ден ырдаганда 10 ыр, мен өзүм 15 ырдасам 25 ыр. Анан ошо 2,5 saat 3 saat калып калат экен. Анан башка артисттерди аралашсак, алардын биздин эменин баягы эмеси өзгөрүп кетет да. Алар вообще бизге келишпейт. Аларды фонорамага деп эметпейм, чет калпайм. Но алардын музыкасы эмеси биздин эмеге баягы аралашып кете албайт да. Башкача. Анан концерттерде чозулуп кетет. Өзүңүз байкасаңыздар керек, 4 сааттык концерт, 5 саат адам чарчап кетет. Тыйынсы чыгат, музыка чыгат, ар ким чыга берет. Бул деген концерт деген бул өзү маданияттын баягы маданият көрсөтүш керек, Негизи адам баласы канча? Мисалы мектепте окуп жүргөндө 45 мүнөттөн кийин башың ооруйт да, ошо перемен болот. Ошол 1 саатта адам мээси чайкалып калат. Канчалык булбул сайраса деле, балким булбулга деле чыдабасаң керек. Ошо эс алып, анан 1-2 саат, по-моему, болот болуш керек. 4,5 саат концерт болсо, ошо чарчап каласың да. Демек, башка ырчыларды чакырбагаңыздардын бир себеби сиздердин стилиңиздерге түшө албайт, Түшө албайт, анан кыйналат да баштар. Байкуштар деген сыяктуу. Ушул сиздин Бактияр Токторов дегенде эле көпчүлүктүн эсине ушул келсе керек. Жана сахнада бийлеп ырдап аткан, анан жана жөнүнөрдө көргөндө секирип ырдап атканчы. Башка ырчыларда андай эмес да. Ушинтип бийлеп атканда, секирип атканда өзүңүз мындай ырдап атып кыйналып кетпейсизби? Мен эме кадай элди өзүмө тартыш үчүн секирип же болбосо мындай эметкенден алысмын. Негизи баягы ошондой өзүмө жагат да. Жага ишылып, анан балдардан сурайм, жарашабы жарашпайлы десем 45 чыгып калдым. Анан уяласың да, балдарыңды жоюп калды кызым, ата деп койсо эле уялып каласың. Негизи баягы ырдын мазмунуга жараша, музыканын стилине жараша кыймылдаса болот. Себеби дегенде баягында түз тур бар өзүлөр деп койсок болот. Эми баягы байкасаңыздар кээ бир ушундай бир кинодо болобу, 5 саат концертте болобу, ошо элдерге бир ырчынын бир деме мындай кылганы ошо же бирдеке деген анекдот жагып калат, анан ошо жерде айтат, ошо же сон болду депчи. Ошол мен ойлойм ушта ар бир ырга кичине жан дүйнөнү берип, эл үчүн баягы тамаша да бул. Анан балдарга да көп айтам, серьезный болбогула, скромный болбогула, эми 1-2 саат жакшынакай кыймылдап койгула. Мисалы баягы бийчи кыздар деле мындай бийлегенде жылмайып, тиштерин көрсөтүп бийлесе аябай жарыш болот го. Тулдуйбайчы. Ошо 2 сааттык концертте аябай шайыр туруш керек да. Гитара турганы, барабаны баары шайыр болуп да бийлеп турса, адам көргөн адам да ошондон эс алат да. Анда ушул сиздин ушул бийлегениңиз сахнада, ушул сиздин стилиңиз турбайбы, өзүңүздүн почеркиңиз турбайбы? Ошо. Ушул менин стилим, ушуну атайла көптөн бери даярдап жүрөм. Ошо Бестовдун стили ошол бийлеп, бийлегенде дагы жалпы баарыбыз бирдей чогуу бийлеген дагы эмелерибиз барбы? Ошол бий менен ырды, анан жандуу ырдап, ошону баарын айкалыштырып кетиш, ошол биздин стилибиз. Бактияр мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Эми кичине турсак болот. Бактияр Токторов дегенди эл көргөндө эле ушул бир ырдатып калалы, Бактияр Токторовдун ырдын качан угат экенбиз деп элдер күтүп атса керек. Ушул эл үчүн бир сонун бир чыгармаларыңыздан аткарып берсеңиз. Макул. Түн караңгы, күн да караңгы. Биздер ичиген айда караңгы.
кечирген бактылуу күндөр ылчымдалып козгой санамды ыйлай калдың сен дагы ыйлай калдым мен дагы буйрбаса айла жок экен иште калды сүйүү арманым иште калды сүйүү арманым жалгыздараак бирге желенчү жалгыз турам ага желенип жылдыз тарап таң сүрүлсө да кетким келбей турам көгөрүп ыйлай калдың сен дагы ыйлай калдым мен дагы буйрбаса айла жок экен иште калды сүйүү арманым иште калды сүйүү арманым бой 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 boy 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 oh boy 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 oh boy 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 иә баракелде талантыңыз ташкындай берсин ар бир эле ушундай арман ыза акындардын ырларында ошол обончулардын обондорунда гана жашай берсин дейли дагы. Бүгүн бизге келтиргениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу келе жаткан Ноорус байрамыңыз менен үй бүлөңүзгө бакыт, өзүңүзгө мыкты ден соолук каалайбыз. Аман болуңуз. Силерге да чоң рахмат. Ушундай биз тобунун биз ушундай конокко чакырып, Калемпир кежи силерге да ишиңерге ийгилик. Негизи Калемпир өзү ачуу болгону менен тамак татуу кылат да, аппетит ачат да. Мен да ойлойм ушул жакшынакай силерге ишиңерге ийгилик. Ушул Калемпирдей жакшынакай сайт болуп, ушул кыргыз элине кызмат кылган жаштарды табитине ылайык кыргыз элинин негизи өсүшүнө, маданиятына, ушул барысына кызмат кылган жакшынакай сайт болуңуздар. Рахмат. Келип турасыз.